Кыргызстан ийгиликтүү өнүгүшү үчүн жарандарыбыз, жаштарыбыз адептүү жана ыймандуу, терең билимдүү, башка ой пикирлери менен көз караштарга сабырдуу болуп тарбияланууга жана албетте өз элинин тарыхы менен маданиятын билүүгө тийиш. Мына ушул жатта президентибиз ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланып, мектептерде адеп сабагы байма-бай өткөрүлүп, балдарды ыймандуу болууга үндөп келет. Чындыгында бардык элдин, улуттун биринчи бул тили, анан маданияты болуш керек. Ушул маданиятка канчалык көп көңүл бурулган сайын адамдардын мындай өзүнү алып жүрүшү, сүйлөөсү, мындай ой жүгүртүүсүнүн баардыгы азыр мен ойлойм жакшы жагына өзгөрүлүп атат да. Кыргызстандын баардык мектептеринде ушунчалык көп иш-чаралар болду. Бул биринчи биз өспүрүмдөрдү ушул маданиятка, адептүүлүккө тарбиялашыбыз керек да. Бул балдардын баардыгы кийин чоңойгондо бул мектептен алган тарбиялык сааттардан, тарбия талимдерден кийин ошол өзүнө калыптанган инсан болуп чыга алат дейм да. Қалпайтудан уялған, чынчыл болып жүр алған, убадасын атқарып, ел алдында сыналған, чынчыл бала ыймандуу. Роза Жаанбаева Молдокулов атындагы улуттук компьютердик гимназиянын башталгыч классынын мугалими. Ал 40 жылдан ашык өмүрүн бул кесипке арнап, келечек мундарды билимге тарбиялап келет. Ал мектеп программасындагы адеп окуу китебинин автору катары быйылкы чыккан жарлыкты колдоп, окуучуларды ыймандуу болууга тарбиялоо максатында мектепте атайын кечелерди өткөрүп келет. Мына ушул жылга карата менин классымда дагы сенин адептик идеалың деген темада ушу балдар арасында адепке, ыйманга, маданиятка чакыруу максатында, ошолорду үйрөтүү максатында бүгүн тарбиялык саат өтүп атабыз. Эми ушул биздин келечегибиз балдар болгондон кийин сөзсүз ыймандуу, адептүү окуучулар сөзсүз маданияттуу болот. Ал эми маданияттуу окуучу сөзсүз адеп, ыймандуу болот деген принциптин негизинде балдарга ошо жеткиликтүү болуш үчүн ошо ырларды, өзлөрүнүн койгон стенкалары аркылуу ошо балдарга түшүндүрүү максатында. Мектеп окуучулары жөн гана китептен ыймандуу, адептүү болууга чакырган ырларды, макалаларды гана окубастан келген коноктордун алдына өнүрлөрүн тартуулашты. Бири ыр айтса, экинчиси бийлеп, ал эми үчүнчүлөр кандай бала тартиптүү болуш керектигин башка окуучуларга көрсөтүштү. Келген коноктор мектептин мындай жаңы окуу иш тажрыйбасына ыраазы болушту. Ар бир адам балдарын окууга, билимге талпындырат, ошо билим бергенге аракет жасайт. Адеп жагы қалып қалады мына коомузда. Бул эч кандай мындай жашыруун эмес, бул чыркыраган эле чындык. Себеби мисалы азыркы элдер мындай тарбиялашып балдарын. Бирөө чаптыбы, сен чапкының аны. Бирөө урдубу, сен ургунуң аны депчи. Биз тескерисинче тарбияланабыз. Бирөө урса дагы тийбегин ага. Бирөө чапса да чаппагын, умчукпагын, урушпагын, жакшы бала болгонун, жакшы кыз болгонун берген да. Мына заманга карата ушундай тарбия жүрүп атат. Коомчулукта дагы мындай өйдүңдөй болгондун баардыгы, мисалы үчүн 2ден диплому барлар, папканы көтөргөндөр эч кандай адептүүлүккө, ыймандуулукка жооп бербегени ушул президентибиз аябай түйшөнткөн болуш керек. Анан ошондуктан ушул жылды ошо ыйман, адеп жана маданият жылы деп атаганы. Жарлыктын окуганда мындай самалыктар жергибиздеги баардык мектептерде улантылып, адеп сабак окутулуп, балдарды ыймандуу болууга чакырып, аларга туура тарбия берип келишет. Азыркы учурда бардык ата-энелер, жергиликтүү коомчулук, мектеп деги эле балдарга билим берүүдө туура тарбия беришибиз керек. Бүгүн биз эртеңки келечек мундарды жакшы тарбияласак, аларды туура жолго салсак, анда биз коомузда жакшы иш жасаган болор элек. Айбек Асанбек уулу, Эмил Саттаров, Айсырга Кадырова, Кутмантан көрсөтүүсү.